Ар бир адамдын бактысы анын ичинде. Ичине кирүүгө эч ким убактысын кетирбейт, каалабайт. Күлүч өзүнүн ичинде экенин билбей, күлүчтү башка бирөөнүн жүрөгүнө салып жүрүшөт. Ошо менен бір өмүрү өтүп кетип атат. Бирок өзгөрүш керек, өзүн таанып билип. Сүт сайга келген ар бир адам өзүн табат. Өткөн турмушун тез ордуна коет. Үй бүлөдө өзгөчө, аягында жалгыз калгандар. Ошондуктан сүт сайдын үй бүлөдөгү орду боюнча айткым келет да. Эң негизги тема ошол экен. Сүт сай менен биз билсек да билбесек да жашап атабыз. Ошон үчүн бул бүтпөгөн тема. Бизге чейин болуп келген, бизден кийин деле боло берет. Болгону дүйнөдө Жанат Кожомжаров устатым. Негизи биз сүт сай менен эле жашап жүрөбүз. Ошондуктан азыр мен сүт сайдын үй бүлөдөгү орду боюнча айткым келет да. Эң негизги тема ошол экен. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү күнү сүт сай илими эл арасында чоң кызыгуу жаратып келет. Адамдын туулган күнү, туулган жылы, өзү жөнүндө, мүнөзү жөнүндө, адамдык сапаттарына чейин айтып коюуга болоорун таң калуу менен билип жатабыз. Адам өзү жөнүндө гана эмес, башкалар жөнүндө дагы аралыктан билүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мындай илим менен жакындан таанышуунун пайдасынан башка эч бир зыяны болбойт деп билебиз. Сүт сай динге эч кандай шек келтирбейт. Андыктан өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды билиңиз. Ар ким өз жашоосун өзү чечет, ар ким өзү жеке чечимге келет. Жакпаган нерсе катары кабыл алсаңыз, негатив сөздөрдү жазбай, көрбөй койсоңуз дагы болот. Эгер негатив жазгыңыз келип жатса, анда сиз минуста, жаркын жакта эмес, караңгы жакта жүргөнүңүздү таанып байкаган болосуз. Кантип плюска чыгууну, жаркын жашоого бет алуу керек экенин дагы ушул сүт сайдан билсеңиз болот. Андыктан туура түшүнүп, башкалардын дагы пикирлерин сыйлайсыз деген үмүттөмүн. Айта турган тема көп, билим көп, бирок элдердин жан дүйнөсү ооруп кеткен андан көп экен. Кабат үйлөрү көп, материалдык байлыкка жеткендер көп. Бирок ошончо врачтар көп, психологдор көп, тренерлер көп. Азырчы элдин баары эле окуп атат. Башкача айтканда, билимдүүлөр өтө көп, билим көп, бирок жан дүйнө жарды болуп калды. Бул жан дүйнөлөрдүн илими да. Мурдакы 1000 жылдыктагы психологиялар азыр жарабай калды да, өтпөй калды. Эң негизгиси жан дүйнө бирин бири түшүнбөгөндө ооруйт. Бул психология. Биз азыркы өтө тез, вибрация өтө тез жогору болуп, доор алмашканда эң кыйыны ушул болуп атат. Үй бүлөдөгү адамдар, бизнестеги адамдар, достор бири-бирин түшүнбөй калып жатышат. Анткени энергия, түшүнүү энергиясы жок эч кимде. Билим бар, байлык бар, баардык нерсе бар, түшүнүүнү берген эмес жараткан. Эң чоң проблема ушул болуп турат да. Эгерде бул психология 21-кылымдын психологиясы. Бул психологияны билген адам биринчиси өзүн сактайт. Өзүн сактагандан кийин жанындагыларды сактайт, үй бүлөсүн. Үй бүлөсүн сактаган адам бизнесин сактайт, коомун сактай алат да. Ошондуктан ал эми үй бүлө бул мамлекеттин ячейкасы. Кичинекей үй бүлө, бир үй бүлө ынтымак болсо, бактылуу болсо, бүт коом, кыргыз коому жакшы болот. Ошон үчүн жөнөкөй кылып үй бүлөнүн негизинде сүт сайды колдонгонду үйрөнсөк жакшы болот эле. Көпчүлүгү сиздин каналыңыздан сурап келишет. Анан адамдар мындай болуп калыптыр психологиясы. Бекер көргөндү жакшы көрүшөт, бекер укканды жакшы көрүшөт. Анан сиздин каналыңыздан чыгып алып, мага дагы WhatsAppка жазып беришет. Мен айтып койчу, мен санап койчу деп эле. Мындай бекердин шорпосу татыбайт. Мектепке барып окугулары келишпейт. Мектепти жөнүндө дагы андан ары кантип өнүгөм деп сурашпайт. Мектепке барып окуган болсо, аны колдонушту билбей жатышат. Жөн эле сүт сайды билем дегенге өтүп алышты да. Мисалы үчүн Жанат Кожомжаровдун өзүнүн Жанат онлайн канал, инстаграмы бар, ютубтар бар. Бүт көрүшөт дагы, мен билемге өтүп алышты азыр. Мен билем менен колдонгондун айырмасы ат менен төөдөй. Билермандар көп азыр. Бирок жаңылышат, өтө чоң жаңылышат. Билиши элек, биле алышпайт. Жөн гана алар ооз тийип атышат. Өзү жөнүндө кичине көрүштү. Мен мурункуда да айткан элем, 0,001% бул
информация депчи. Өзү жөнүндө билдим дегендей кыял кылганда акылы аларды дагы алдап коет. Ошондуктан азыр мен сүт сайдын үй бүлөдө кантип колдонобуз, кандай пайдасы бар, кандай кылганда бизге керектүү бул илим, ошол жөнүндө сүйлөшкүм келет. Психология караң, мисалы үчүн үй бүлө башчысы, үй бүлө деген эмнеден турат? Мырза менен айымдан, аял киши менен эркек кишиден куралат. Туурабы? Экөө үй бүлөнү башташат. Эми ушул жерде энергия экөөнүкү эки башка. Муну баары билет. Жаңылык эмес бул. Мырза, айым. Эми биздин сүт сай боюнча 1ден 9га чейинки энергия боюнча айта турган болсок, биринчи санаа саны 1 деп коебуз. Ал 1-чи, 19-чу, 10-чу, 28 числодо төрөлгөн мырза боло турган болсо, аял киши кайсы числодо болсо дагы бул үйдө лидер 1 болот. Мырза башын ийбейт. Баары бир ушул 1 мырза башкарат. Бирок ал жерде анын ою ошондой. Мен үй бүлөнү мен курдум, мен башкарам, мен айткандай болуш керек. Баардык аялым мен жумушка бар десем барат, барба десем барбайт. Балам мен оку деген окууга тапшырат. Мен айткан кесипти ээлейт деп ойлонот ал. Ушинтип жаңылышат. Башкалар дагы жан дүйнө экенин, башкалардын энергия экенин билбейт. Жаш баладай болуп калат. Ал бул энергия 33 жашка чейин жакшы иштейт. Мисалы, карьерага карап кетет дагы, бир жерде көрүнүктүү болуп бир нерсени илешиши мүмкүн, алышы мүмкүн. Андан кийин миссиясы келгендегиге карап калат. Миссиясы эгерде мырзанын 1 эмес, башка цифра болуп кала турган болсо, ошого жараша, мисалы 2 болуп кала турган болсо, эми ал элдин баарын эле түшүнө турган кызматка өтүп калат. Мурдакыдай мени уккула, мен чечкендей дей албай калат дагы. Конфликт мырзанын ички жан дүйнөсүндө башталат. Ал ойлойт, мени жубайым укпай калды, балдарым мени тоботпой калды, заман өзгөрүп кетти, азыркы жаштар уяты жок, азыркы жаштар биздей болуп эле туруп эле кыймылдай бербейт деп элдин баарын күнөөлөшү мүмкүн. Миссия 2-ге өтүп калгандачы. Миссия 33-төн гана башталабы? Ооба, 33-төн гана башталат. 33-кө чейин 22 жаштан баштап кез-кезде келе баштайт. Анда ал өзүн таң калып калышы мүмкүн, эгерде көңүл бурса. Бурбайгандар дагы көп. Мисалы үчүн бирлер көңүлдө эле бурбайт. Алар өзүнүн максатына карап гана 1-чи орунга чыгыш керек деп эле кете берет. Өзүнүн максаты өзү жөнүндө гана ойлонот да бирлерчи. Өзү жөнүндө деген ал өзүнүн үй бүлөсү, өзүнүн мамлекети, өзүнүн бизнеси, өзүн жаркыратып көрсөтүү жөнүндө гана ойлонот. Тойлорго барса микрофонду ошол алат, ошону биринчи өткөрүш керек, ошодон сураш керек. Только өзү жөнүндө ойлонот, башка ойлоно албайт. Мырзага бул бир аз жарашат. Айымдар икемдүү болот дагы, бир мындай сынбайт да, эңкейбейт да, жумуш да кылбайт да бир мырзачы, такыр. Анан айымдар макул болуп, аны менен бир аз чыдап жашашы мүмкүн да. Но ал жаш өтүп, ушу 33-40тан кийин ал башка миссияга өткөндө, мурункудай болбой атканына мырза сына баштайт да, күйү баштайт. Неге мен айткандай болбой атат деп. Аны түшүнгөн адам болбосо жанында биринчи ооруйт. Мунун баардыгы ооруга алып келет. Анткени бул мен айтып аткан бул мырзанын напсиси жөнүндө сөз болуп атат. Эгосы менен тааныштырып атам да. Анын напсиси, эгосы мырзанын бирдикке мен деп гана сүйлөйт. Сен деген жок ал жерде, биз деген жок ал жердечи. Ошондуктан анын жанындагы адамдар бүтүндөй кыйналып кетишет. Өтө чоң кризис берилет бирлергечи. Бир мырзага да, айымга да өтө чоң кризис берилет турмушта. Чоң кризиссиз алар эч эме кылбайт, өзгөрбөйт, такыр өзгөрбөйт. Анткени эң күчтүү энергия бир. Бул күн энергиясы да өтө күчтүү энергия, аябай ысык болушат да. Мындай психический энергиясы күчтүү адамдар аны карап бетине эч качан критика айта алышпайт. Артынан сүйлөшөт баары. Ошондуктан ал кошоматчылар көп жүргөндүктөн ал алданып калат. Жандагыларга кошомат айтып атса эле, мен туура кетип атат экенмин дейт, а кошоматчылар андан алыш үчүн гана айтат. Сөзсүз айтып, сен жакшы кылып атасың деп алат дагы, өзүнүн пайдасын алгандан кийин баары жок болот. Ошондо ал бир адам аябай өкүнүп калат. Мен ушуларды көтөрдүм эле, ушул туугандарым баарын жумушка көтөрдүм эле, ушулардын баарын мен бактым эле, мен чоңойтконмун. Ал бүтүндөй уруусун, айылын, элди багат да. Бирчи өтө чоң падышадай болгон
генеральный директор мышления, президентский мышление да, жөнөкөй майда чүйдөнү көрбөйт, өтө чоң нерселерди кылат. Анан ошондо анын напсиси ошону көздөгөндүктөн ал бүт эле ошону багам, коем, туугандарымы деп кетип атып, ал башка адамдар жөнүндө ойлоно албай калат, көбүнчө башка бирөөнүн жашоосу менен жашайт. Мен деген сөз ал только өзүн эле ойлоп жашабайт, ал өзүнүн меникилерди тыңдабагандарды, каяша сүйлөбөгөндөрдү, башка Facebook'тан деле бирөө лайк басып койсо, ушул меники деп ойлоп алышы мүмкүн. Ошон үчүн жаш баладай болот дагы, тез эме болуп калат да, капа болуп эле тез эле диктатор болуп түшүп, кыйкырып, ачууланып кетет. Бул эгосы ооруп калат ошондо, напсиси ооруп калат. Эгерде напсисин ооруганын байкабаса, жүрө бере турган болсо, эч ким түшүнбөсө, жанында үй бүлөсү мисалы үчүн, ал ошондон анан барып бүтүндөй ооруларга чалдыгат. Бул эмоциялардын немеси да, эмоциялардын сынынан өтпөй калды. Жараткан бизге эмоцияларды берген. Ошол эмоциядан кантип колдонуп өтөбүз деген. Бирлер мисалы үчүн ашказанынан, мээге кан куюлуудан, акылда проблемадан, жүрөктөн кетет да, желчь, мындай эч нерсени көтөрө албайт да буларчы. Ошондо бизге бул напсилерибиз менен таанышканыбыздын максаты эмне? Ар ким өзүнүн напсисин өзү тыйыш керек. Эч ким тыя албайт бирөөнү бирөө. 1-числодогу мырзаны дагы, айымды дагы өзүн өзү тыйбаса, эч ким тыя албайт. Алар өтө катуу диктатор болуп кеткенде жөн эле жанынан качып кетишет бардыгы. Ошон үчүн өзгөчө 1-числолордун балдары үйлөрүнөн эрте кетишет. Мүмкүн болушунча Америкага, Россияга кетишет, жанында калбаганга. Анткени алар бир эле кичинекейинен өтө сүйүп, балдары үчүн жашап, балдар үчүн эле жашашат да, балдарын окутуп, балдарын үйлөп, элге көрүнүп, чоң той кылып жүрүшөт. Мына мен туура кылып атам, көрдүңөр, мен туура кыла деп ойлошот. Ал анан балдар ойлонот, эми мен муну кайтарбасам, мен бул жоңойбойт, бала кылбайт дейт дагы. Ал жанында жүрүшү кыйын, алыска кача баштайт ал жан дүйнөлөрчү. Каяша эч ким айта албайт, бирге укпайт ал. Мен туура кылып атам, туура эмес кылып атам деп ойлоно албайт. Анткени ар бир адам мен туура ойлонуп атам деп ойлойт. Эң чоң катабыз ушунда, ар бирибиз. Ошон үчүн үй бүлөдө өзгөчө аягында жалгыз калгандар бирлер болуп калат да. Айым бир боло турган болсо өтө кыйын. Бир боло турган айым болсо өтө кыйын, ал мырзанын энергиясын биринчи сындырат. Мен айткандай болуш керек деп атып. Ошон үчүн көбүнчө бир айымдардын мырзалары сөзсүз командировкада, же Россияда, же башка жакта болуп гана жашашпаса, бир үйдө жашаштары кыйын болуп калып атат да. Андан биз ойлойбуз, бул аялы жаман, же мырзасы жаман, же тарбиясы жаман, ата энесинен тарбия көрбөгөн деп эле башка жактан издеп эле бир канча психологдорго жем болуп, бакчыга, бүбүгө, молдого барып эле жүрүшөт. Негизинде баары эле планетанын энергиясын аткарып эле жүргөн жандар. Ошондуктан планеталарды бизди башкарганыбызды билбесек, биз баары эле тез эле мындай ооруга чалдыгып калып атышат да азырчы. Ооругандан кийин анан больницалардын жеми болот. Ушундайды сезип калсак кандай кылыш керек болот ушунда? Трансформация болуш керек азыр. Бул сүтсай эң кыска жол трансформациянын. Психологдорго 1 жыл, 2 жыл барышыңыз мүмкүн. Психотерапевттерге гипноз кылып, мээңиздегини чукулаганда деле таба алышпайт. Мурдакы нерселер жарабай калды азырчы. Мисалы, мурдакы медитациялар өтпөйт. Луиза Хей, мисалы 8-9 болгон. Позитивдүү мышлениени баштаган көп жыл турду. Мурдакы бүт эле психология азыркы доорго туура келбейт да. Анан кантип кыйналып атышат эми? Трансформация болуш керек. Трансформация деген өнүгүү, өзгөрүү, бир деген энергиядан чыгуу. Андан чыга албайт. Бирок өзгөрүш керек, өзүн таанып билип. Өзү эгерде ушинтип чыкпай кете берсе, ооруп калат. Анда эмне кылыш керек? Ал башка бирөө жөнүндө ойлонуш керек, түшүнүп, башка бирөөнү сурап. Сен оюң кандай? Муну туура кылып жатамбы? Башканы угушту үйрөнүш керек. Ал уга албайт да. Башканы укпай эле өзүнүкүн давить эте берет.
өзүнүкүн гана туура деп ойлойт. Ошондуктан азыр сүт чай менен ар бир адам жеке калат эгерде трансформация болбосо. Ал эми коом бул адамдардан турат да, адамдар менен сүйлөшүш керек. Ошондо ар бири башка адамды карап сүйлөшпөсө азыр, бири-бири менен мамиле кылбаса, бизнестерди чоң депрессия күтүп турат, үй бүлөлөрдү чоң депрессия күтүп турат да. Ошого трансформация бир өзгөчө, бир жанындагынын оюн сураш керек. Сурап, анан көтөрүш керек. Мисалы үчүн, баласынан сурабай эле, баласына айтат: "Сен медик болосуң. Мен билем. Баардыгы ооруйт, баарына керек" дейт. Баласынын энергиясы, мисалы үчүн, медик болгонго жарабайт. Мисалы, баласынын эки дейин. Эки эч качан чече албайт. Эки эч качан билбей тура берет. Бир болсо ал үчүн чече берет да. Сен медик болосуң дейт. Медик болгонго экилер жарабайт, мисалы үчүн. Анткени анын энергиясы психологко жарайт. Тубаса психолог бирөөнүн көңүлүн карап турат, жумшак болот да. Бир билбей эле бир врачты жакшы көрүп калса, ол аябай жакшы акча таап атат. Өтө күчтүү врач. Мен досум болот, ошого кошом сени. Окуйсуң, диплом алып берем, тиги кара уйду сатам дейт да. Ал кара уйду сатмактан көк уйду сатса дагы эки баягы ооруларды көрүп атып эле обморок болуп, канды көргөндө көтөрө албай эле ооруп, ичинен жок болуп кетет. Табияты башка, ошол табиятына карашты билбейт бирчи. Ошон үчүн сураш керек жанынан: сен эмнени сүйөсүң? Кайсы жумуштан ырахат аласың? Адамдар менен иштеген жакшы көрөм десе, анда ошого керектүү кесиптерди көрсөтүп, ошонун ичинен тандаганына анан колдош керек. Бирде колдоо өтө күчтүү, сурабай колдойт. Мен сени могу жерге отургузам, ушул жерге главврач болосуң дейт. Балдарын баарын карьерист кылганга умтулат бирлерчи. Анткени өздөрү карьерист да. Баарын главврач болосуң, тиги жерге отурасың, ол жерге начальник болосуң, мен коем дей берет. Бирлерден, 1 менен 7ден башкага карьеранын кереги деле жок өзүчө. Башкалар андай эле карьерист эмес. Анан башка балдарды, үй бүлөсүндөгүлөрдү ошентип сындырат, мисалы үчүн. Мынтет да бирлер: менин тегерегимде айланып турушуңар керек. Анан кол чаап турушуңар керек. Аплодисменты дейт да. Ошол ал жашында эми жарашат иштеп атканда, бийликте отурганда. Бийликтен ыргытат да сөзсүз анычы, бирдичи. Ыргытканда үйдөгүлөр аплодисмент болбой коет. Уже эч ким кол чаппайт. Мурункудай күркүрөп акча таппагандан ал эч кимге керек эмес, аялына да, балдарына да. Балдар дагы айтат: ой, айнып калды атам, көп сүйлөп калды. Тиги начальник болуп иштеп жүрүп баарын башкара берип, бизди да үйрөнүп алыптыр дейт. Бирге өзүнө билинбейт ошол. Ал капа боло баштайт. Жумушта отурганда элдин баары мени укчу эле, үй бүлөмө мен керек элем акча тапканда, азыр мен эми акчам аз болду, мен пенсионер болуп калганда булар менден качып атат деп ан сайын күйө баштайт. Бул деген анын бирдин өзгөрбөгөндүгү эле. Ал бирде жигит жүрөт, бирде жигит төө минетти, колдоно албай атат турмушта. Төө мингенде баары кол чапты да бирге, көнүп алды. Эми дайыма ушундай болуш керек деп ойлонот. Бирчи, баардык адамдардын чоң катасы дайыма ушундай болуш керек дейт дагы. Креслону бербей мушташат бирлерчи. Кресло үчүн өтө көп согуш баардык эле жерде. Бүт бирлер ошо карасаң кресло талашып жүргөн болот. Тактын эле талаша беришет. Ошо менен алар ден соолугунан ажырайт, кетишет да. Эгер ошол акылын тизгиндеги разумга өтө турган болсо, парасатын иштете турган болсо, адам акылында жашабай, ошол адам ден соолугун да кармап кетет, бактылуулукка да, байлыкка да жетет. Биздин баардык адамдардын чоң катасы акылга жем болуп атат, акылында жүрөт. Акылдын ичинде напси бар. Биз парасатка өтүшүбүз керек, разумга, сознанияга. Бүтүндөй адамдар азыр как робот, подсознание менен жашап атышат. Бул илим, муну изилдеп окуш керек. Ошон үчүн мен сүт чай мектебине чакырар элем. Сүт чай мектебине барганда эң чоң олжо биринчи ар бир адам өзүнүн мээсин түзүлүшүн билет. Эмне үчүн капа болуп атат? Эмнеге бирөөнү эч качан кечире албайт? Мисалы бирлер черный списокко жаза коет дароо эле. Тигинде баягыда мени колдобогон. Баягыда менин атама мондой кылган бул. Деп эле черный списокко жазат. Болду, экинчи ошо менен келишпейт. Ал адам жок алар үчүн. Ошентип 50 адамды жөнөтө турган болсо, жараткан. Анын 25-и жакпай калды, 25-и калды. Бир аз убакыт өткөндөн кийин 25-инчиден дагы 15-и жакпай калат, анан 10-дун ичи ушинтип жалгыз калат. Себеби баарын эле черный кара тизмеге өткөрө берет. Ал бул деген мен ичиндеги эле напсинин иши эле. Адам ошол напсиге жем болуп, напсинин эго түбүнө жетип коюп атат адамдардычы. Ошондуктан азыр Чыңгыз Айтматов айткандай, күн сайын адам болуш кыйын болуп атат. Адам болуш үчүн ал напсинин чыгып парасатка өтүш керек.
трансформация болуш керек да. Бир учкай айткан менен түшүнө алышпайт. Суцияга келсе ошон үчүн тезирээк трансформация болот. Өзүн тапкан, эң чоң дүйнөсүн тапкан го. Өзүн тапкандан кийин анан семья керек. Өзүн тапкандан кийин анан бизнес керек. Өзүн жоготкондон эмне кереги бар? Мынча байлыктын. Убакыт көп кетет. Бүт өмүр бир өмүр кетип калып атат. Бир эле өмүр эмес, бир 7 поколение кетип калып атат. Адамдар өзүн тапкыча ошол 7 поколениега чейин оорусу да кетип, ошол бир ката кетирген кишинин катасы, баласына өтүп кетип атат. Эгерде муну биле турган болсо, уродтогу карманды токтотсо болот, бүтүндөй чечилбей келаткан ооруларды чечсе болот. Өзүн тапканда эмне үчүн атасы буга мындай билим үйрөттү? Анткени атасы, чоң атасынан үйрөнгөн, окубай эле бири-бирин өткөрүп атпайбы? Ошентип өздөрүнүн бүтүндөй тармагын келаткан жолду өзгөртүп чыгып кетсе болот да. Бир энергиясында өтө чоң зиректик бар. Тез түшүнөт, көп нерсени тез баш бербей кетет да, түшүнөт. Анан билим жок, билим албай калганда ошондой чоң энергия да бекер кетет да. Урушуп атып эле эч кимге пайда жок болот ал адамданчы. Бекер бир өмүр кор болот да. Өзүң издеп кайрадан илимдин башынан баштап бирөөнөн үйрөнүп алган канчалык жеңил? Ушул сиз айткан боюнча бир притча бар да. Жашында бир адам суранып атат экен жараткандан. Жараткан, мага күч бер, мен бүтүндөй элиме жакшылык кылайын. Бүт элиме керектүү нерсени жасап, ушундай мен баарын көтөрөйүн. Бир болсо керек деп коймош. Анан орто жашка келгенде суранат экен. Жараткан, мага күч берчи, ушу семьямды эле башкарып алайын, үй бүлөмдү эле. Үй бүлөмдү башын бириктире албай атамын деп. Анан орто жаштан өтүп, кыйла жашы барып калганда анан суранып атат экен баягы эле киши. Жараткан, мага күч берчи, мен өзүмдү таап, өзүмдү башкарып алайын, үй бүлөм турмак. Дегенде анан жараткандан жооп келген экен. Ушуну биринчи башында сураш керек болчу деп. Ушундай жашап атабыз да биз азырчы. Элди өзгөртөм деп баштайбыз. Элди сактайм, элди өзгөртүүрөм, мен башкача жашайм. Ата энебизге каршы чыгабыз, мен силердей жашабаймын. Силерден башкача үй бүлө курамын. Көчөдөгүлөрдү башкарабыз. Сүтсайда ушуну айтат да. Бакыт бул караңгы үйдөгү кара мышык. Таппайсың да. Караңгы үйдөгү кара мышык. Таппайсың. Ал сенин ичиңде. Биздин азыркы адамдардын баарыбыздын чоң катабыз, биз бакытты, сүйүүнү, баары жок эмне кааласак, бакытты сырттан издейбиз. Башка адамдан. Тигиге барсам, ал мени бактылуу кылат. Тигиге барсам, ал мени көтөрүп, агам бир жерде министр мени көтөрүп коет. Тигиге барсам, ал мени бизнесим жүргүзүп берет деп. Баары калп, баары туура эмес да. Себеби сырттан издеп атабыз. Ар бир адамдын бактысы анын ичинде. Ичине кирүүгө эч ким убактысын кетирбейт, каалабайт. Ключ өзүнүн ичинде экенин билбей, ключту башка бирөөнүн жүрөгүнө салып жүрүшөт. Башка жактан табам депчи. Ошо менен бир өмүр өтүп кетип атат да, ооруп калат. Өзүнүн жүрөгү чарчайт ага чейин. Ошондой ачкычты таап бериш үчүн Сүтсай жардам берет экен. Эң сонун жардам берет. Сүтсайга келген ар бир адам биринчи өзүн табат. Өзүнүн бүтүндөй өткөн турмушун тез ордуна коет.